Тарбия тууралуу ойлор. Балдарды тарбиялоо бул алардын чыныгы инсан болушун жана жүрүм турумун калыптандыруучу маанилүү процесси. Ар бир үй бүлө ар башкача жана ар бир үй бүлөнүн өзүнүн каада салты жана тарбиялоо жолдору бар. Баарыбыз балдарыбыз биздин жана ата энелерибиздин каталарынан алыс болушун тилейбиз. Биз балдардын өзүбүздөн дагы мыкты болушун каалайбыз. Ошондуктан биз өзүбүздүн тажрыйбабызга таянабыз. Тилекке каршы балдарды тарбиялоо тууралуу эч ким көрсөтмө жазган эмес. Бирок көптөгөн ата энелер кетирип жаткан жалпы каталар бар. Туура эмес каадамдарды байкоо, аларды моюнга алуу жана келечекте эске алууга кайраттуу болгула. Ата энелер кылыш керек же милдеттүү дегендин ордуна көңүлүңүздү балдарга туура тарбия берүүңүздү жакшыртуу боюнча төмөнкү кеңештерге көңүл бурууну сунуштайбыз. Өз мисалыңыз менен дем берүү. Балдарыңыздын кандай болушун кааласаңыз, өзүңүз ошондой болуңуз. Сиздин үлгүңүз менен алардын жашоосуна тийгизген таасириңиз абдан маанилүү. Алардын индивидуалдуулугун түшүнүү жана кабыл алуу. Ар бир баланын өзүнүн өзгөчө жолу жана жөндөмү бар. Аларды башкалар менен салыштыруу терс жыйынтыкка алып келиши мүмкүн. Алардын жеке сапаттарын кабыл алып, колдоңуз. Таңдоо эркиндиги. Балдарга жашына жана жөндөмүнө жараша өз алдынча чечим кабыл алуусуна уруксат бериңиз. Ким менен байланышууну, кандай кийим кийүүнү, кандай хоббини өнүктүрүүнү, кандай кесипке ээ болууну өз алдынча таңдаганга уруксат бериңиз. Байланыш. Балдарыңыздын сезимдерин жана эмоцияларын түшүнүү үчүн аларга суроолорду бериңиз. Алардын ички дүйнөсүнө кызыгууңузду көрсөтүп, жана сарсанаа болуп жатканда колдоо көрсөтүңүз. Позитивдүү мотивация. Балдарга күчтүү жактарын жана кызыкчылыктарын өнүктүрүүгө жардам бериңиз. Кемчиликтерге көңүл буруунун ордуна алардын кичинекей ийгиликтерин байкап, кубаттаңыз. Эмоционалдык жактан өзүн көрсөтүү. Балдарыңызды эмоцияларын жана сезимдерин агрессиясыз билдирүүгө үйрөтүңүз. Алардын эмоционалдык интеллектин өнүктүрүүдө колдоңуз. Ишеним жана колдоо. Бала сиз ар дайым оор кырдаалда жардам берүүгө жана колдоого даяр экениңизди билиши керек. Ага ишенимдүү жана ачык чөйрөнү түзүүгө аракет кылыңыз. Каталарды жеңүү. Балдарга каталар үйрөнүү жана өсүү мүмкүнчүлүгү экенин жеткириңиз. Аларга кыйынчылыктарды жеңүүгө жана көйгөйлөрдөн баалуу тажрыйба топтоого жардам бериңиз. Кечирим суроо. Эгер сиз ката кетирген болсоңуз, аны баланын алдында моюнга алып, кечирим сураңыз. Өз катаны моюнга алуу ата эненин маанилүү сапаты. Эсиңизде болсун, ар бир үй бүлө уникалдуу жана ата эне болуу бул өзүн өзү өркүндөтүүнүн үзгүлтүксүз процесси. Балдарыңызды сүйүп, колдоп жана өз ыгында жетилишине мүмкүнчүлүк бериңиз.